Турмушка чыгып жаткан кыздарга өтө катуу эскертүү: шашпа, токто. Ошол жигитиңби, паригиңби, ким айырмасы жок, ошол менен мындайча айтканда бир жолу жолукканыңда сөзсүз түрдө бул суроону бер. Бардык маселе апаңыз аркылуу чечилеби же сиз аркылуу чечилеби деп. Бул суроо сөзсүз беришиң керек да бул суроону. Неге? Мен эгерде ушул суроону берсең, ошо жигит апама тапшырып коем, бардык нерсе апам, Через апам аркылуу чечилет дей турган болсо, анда болду, ал пышы бүткөн жигит ал. Али жигит боло элек, ал жаш бала, жаш келкеч бала. Ал көчөдөн нан алып келип аткан эркек киши эмес. Апасы нан алып келет көчөдөн дагы эле. Апасынын тапканын жеп аткан бала ошондой сөздү айтат. А көчөнү көргөн чындап эркек болуп калган адам, эртең элестер, сен мисалы үчүн адилетсиздик кылып атса сага, апасы же эжеси мисалы үчүн күйөөнүн, анда дагы апасы решать этеби? Сага зулумдук болуп атса апасы решать этеби бардык маселени? Ошондуктан дагы эркек киши коргоочу да, бардык маселеде коргоочу. Сен кечкурун барып кайненеңдин кучагына жатып, кайненеңе башыңды коюп, бардык проблемаңды айтып бере албайсың. Күйөөңө айтасың. А күйөөң лох болуп турса, апасынан сурап атса бардык нерсени, Через апасы аркылуу чечилип атса, сен кайненеге турмушка чыктыңбы же күйөөңөбү деген суроону бергим келет. Ошондуктан да чындыгы эркекке турмушка чыгыш керек, апасына эмес. Көп кыздар күйөөгө эмес, кайненесиге тийип атат азыр. Кайненеси чечет көп маселени. Эркектер эркек болойлу, эркек болойлу. Адилеттүүлүк маселесиде апаң адилетсиздик кылып атабы катының, аялыңа, аялыңды коргошуң керек сен. Аны бар жоктон коргош сенин милдетиң. Ал ким болбосун айырмасы жок. Кээде келиниң, аялың апаңа жамандык кылып атабы, анда дагы адилеттүүлүк кылышың керек. Ордуну көрсөтүп коюшуң керек. Ошондуктан мен же оң жакка же сол жакка тарткым келбейт бул маселени. Мен болгону реал карай турган адаммын. Реал айтып атам бул нерсени. Факт түрүндө турмушка чыгып аткан кыздар сөзсүз түрдө бул суроону бергиле. Көп кыздар бербейт. Үйдө ким эркек болот? Апаңызбы же сизби деген суроону сөзсүз бериш керек да.